Кутман кеч каалап 11 каналы күн бою болгон жаңылыктар менен бөлүшөт. Ал урунтуу окуялар туурасында кыскача. Казакстанда тополоңдун аягы эмнеге алып барат? Соңку куралчан адамдардын кол салуусунан кийин коопсуздук чарасы ого бетер күчөтүлдү. Ошол эле учурда казак бийлиги экс-чиновниктерден баштап ишкерлерге чейин күнөөкөр катары айыптап камакка алууну улантууда. Кыргызстан баш көз болгон кылмыш өкмөт башчыларынын саммити башталды. Жыйындын алкагында Медведев Москвадан газ тармагында инвестиция келерин билдирди. Саммиттин мааниси күн тартибине коюлган маселе 11 каналынын талкуусунда. Ал арада Орусиянын дарегине сын таштаган Америка элчиси Москвага болгон кысымды күчөтүүгө чакырууда. Майкл Макколдун Эстон басылмасына берген билдирүүлөрүндө Москвага кандай жооп кайтары берүүбүздөн көрүңүз. Ол коңшу Казакстанда куралдуу адамдардын кол салуусу боюнча соңку кабарлардан баштайлык. Ақтөбе шаарындагы операциянын жүрүшүндө кылмышка шектүү делген дагы 5 киши атып өлтүрүлүп, 7 киши кармалганы айтылууда. Жекшембиде курал сатуучу 2 дүкөнгө жана аскердик бөлүккө чабуул бир убакта жасалды. Биринде күзөтчү жана дүкөн кызматкерлери өлтүрүлүп, полициянын 3 кызматкерлери жарадар болгон. Экинчи чабуулда дүкөндөгү кардарды атып салышкан. Казакстан Ақтөбөдөгү чабуулдан кийин коопсуздук чараларын жогорку деңгээлге чыгарды. Ақтөбө, Алматы, Актоо, Астана жана башка ири шаарларда курал сатуучу дүкөндөр жабылып, каттуу кайтарууга алынды. Ал окуяны теракт деп атагандар да болду. Казакстан парламентинин төрагасы Касым-Жомарт Токаев күнөөкөрлөр катаал жазаларын белгиледи. Алдын ала маалыматтар боюнча алар диний экстремисттик уюмдун мүчөсү катары аталууда. Соңку Казакстандагы жагдай тууралуу 11 каналында коопсуздук жаатындагы эксперт менен теманы ортого салабыз. Куш келипсиз биздин каналга. Айтсаңыз, соңку жер боюнча талаш тартыш, андан соң жакында эле болгон атышуу өңдүү окуялар бири-бирине байланышы барбы, же болбосо Казакстанда башаламандыкты уюштуруунун көздөө максаты жокпу? Менин оюмча, бул маселенин тамыры алысыраак. Жеке эле ал бүгүнкү күндөгү Актөбөдө болгон иш эмес, андан мурун Жан Өзөн болгон. Андан кийин Капчагайыңар болгон, көп нерселер болгон. Бирок Жан Өзөн, анан Актөбөдө болгон иш, мен ойлойлум, бул маселенин тамыры Москвадагы Сахаровский болотный аянттан башталган десек болот. Бүгүнкү күндө орустардын күч алгандыгына карата, ВКСтин Сирияда кылган иштерине карата батыш өлкөлөрү чочуп тургандыгы белгилүү. Ошондуктан бүгүнкү күндө Казакстан Орто Азиянын лидери, Россиядан экинчи мамлекет десек болот. Мына батыштан Украинаны начар абалга алып келишти. Бүгүнкү күндө Советтер Союзунун калдыгын талкалаш үчүн бул Казакстанды күмжам кылыш керек. Эгерде Казакстан ойрон болсо, анда Орто Азия, ошол эле Россия бөлүнүп кетет. Менин оюмча, бул маселелердин баары тең ушул ишке байланышкан. Казакстан орустардын келечектеги ушундай абалга барышына жол ачып берет деген ой менен ушул иштер болуп өтөт. Мына казак бийлиги байма-бай маалымат берип, революция жасоо аракеттери көрүлүп жатканын айтып жатат. Мындай билдирүүлөргө негиз барбы? Эми биз мамлекетти мактаганда айтабыз, конституция деген бар деп. Конституциянын негизинде мыйзам, закон деген бар деп айтабыз. Эгерде законду парламент кабыл алса, Казакстанда 2 палаталуу парламент, парламент шайлаганда Казакстандын 80% эли катышкан. Демек, парламент алган мыйзамдын негизинде чара көрүлүп атса, анда бул мыйзамдуу иш. А эгерде НПОнун айтуусуна карап, же болбосо бөлөк эл аралык уюмдардын сөзүнө карасак, бул мыйзамсыз анткени адамдын демократиясын бузуп атат деп. Бирок менин оюмча, казак элине, кыргыз элине, өзбек элине, барлык элдерге тынчтык керек. Цивилизациянын нугундагы мыйзамды аткарыш керек. Ким мыйзамдан чыгып кетсе, ага чара колдонуш керек. Ошондуктан казакстандыктар элге таратып атканы бул биз тартипти сактай алабыз. Биз мыйзам чегинде иштеп атабыз.
Биз арыздашуу же болбосо граждандык согушка алып баруу жолун бөгөйбүз деген сөздү айтып атат. Бизде өткөн жылы да атайын операция маалында динге байланышы бар экстремизмдин мүчөлөрү делген адамдар өлтүрүлгөн. Жекшемби күнү болгон окуяга ошол окуя окшошуп жаткан го. Эми салыштыра берсе боло берет. Анткени бүгүнкү күндө эстешибиз керек. Мисалга ИГИЛдин составында казактын үй бүлөсү жана казактын тестиер жаш балдары автомат көтөрүп алып туруп машыгып атканы жөнүндө былтыркы информацияда айтылып кеткен. Казак балдары деп автоматчан турган кичинекей балдарды көрсөткөн. Демек, бул жөнөкөй балдар эмес да, булардын баары кеткен. Мына мисалга Кыргызстандан бир динчил молдонун сөзү боюнча Кыргыз элинен ИГИЛдин составында 5000 киши бар дейт. А биздин Ички иштер министрлиги менен коопсуздук комитети болсо айтышат, ал жерде 500дөн ашык адам жок деп. Мүмкүн Кыргызстандан 500 адам. А Кыргыздын бүгүн кыздары, жигиттери миллионго жакыны сыртта жүрөт да. Ошол жак тараптан баралат. Демек, бул маселе мындайча айтканда аныктоого болбойт. Бирок бүгүнкү күндө диндин көп тарагандыгынан, анын ичинен экстремисттик көз караштар көбөйгөндүгүнөн, анын ичинен адамдарды кемсинтип диндин негизинде өлүм жазасына тартууга талап кылгандан кийин, жана колуна курал алгандан кийин андай адамдарды жазаласа болот. Демек, жөнөкөй адам окко уштубу же динчил адам уштубу мунун айырмасы жок. Мыйзамдан чыккан адам жазасын алып атат деген түшүнүктү түшүнсөк болот. Биздин эсибизде акыркы жолу Казакстандын батышындагы Маңгыстау облусундагы Жаңы Өзөн шаарында эгемендик майрамы тополоңго айланып, кагылыштан кеминде 10 киши набыт болгон. Ошол окуя деле күч менен басылган. Ушул сыяктуу тополоңдор азыркы Казакстандагы бийликти алмаштырууга багытталбайбы? Эми Казакстанда мисалга приватташтыруу саясаты бөлөк мамлекеттерден өзгөчө болгон. Казактар мисалга газ, карамай, темир, жез, ошондой чоң совет дорунан калган комбинаттардын баарын тең 99 жылга берип койгон. Мына ошол Жаңы Өзөндө ушундай өзгөчө нефти казылып табылат, өтө терең жеринен. Анткени ал жерде биздин ички иштер аскерилери иштечү Жаңы Өзөндө. Биз ал маалыматтарды билчүбүз, Шевченканы да билчүбүз, ал жерде опреснительный установка тургандарын. Ошондуктан ал жерде болгон нерсе Жаңы Өзөндүн нефть чарбасы бүтүн чет мамлекеттердин колуна өтүп кеткен. Ал жерде кызмат рабочилер акчаны жана социалдык абалды жеңилдетүүгө бир нече жолу көчөгө чыгып демонстрация түзгөн. Акырында ачуусу келген адам Кудайды да сөгөт дейт, кол салыш болуп кетип атышып кеткен. Бул мындай абал бүткүл Казакстан берген мурунку казактын чарбасында болушу мүмкүн. Азыркы чыккан элге кошулушу да мүмкүн. Мына мисалга металл, Караганда металлургический комбинаты. А жерде да эл нааразы болгон. Ошол эле Алматы облусундагы электроэнергиянын баарын берип коюп турганан аяк жагынан дагы чатак болгон. Демек, экономикалык кемчиликтердин көпчүлүгү элдин нааразычылыгына алып келет. Бул жеке эле марксизм эмес, бул жөнөкөй турмуштун талабы. Ошондуктан бүгүнкү күндө казак бийлиги элдин мамилесине, элдин талабына кулак түрбөсө, бул нерсе өтө олугуп кетет десек болот. А эми буга кызыктар болгон ошол эле батыш өлкөлөрү, Кошмо Штаттар, Америка. Анткени Казакстан бүгүнкү күндө ключевой мамлекет. Казакстанды эгерде мындайча айтканда элдин колуна түшүп мамлекетти кулатса, анда Россиянын тагдыры дагы ошол эле түрдө чечилип калышы мүмкүн. Рахмат айтам. Теманы улай Казакстандын коопсуздук кызматы өлкөдө төңкөрүлүш жасоо аракети токтотулганын жарыялады. Апрелде башталган жер реформасына болгон каршылык митинги ага кошулта ушул 5-июнда болгон атышуулардын арты менен бизнесмен Токтар Төлешовке кылмыштуу топторду каржылаган деген айып тагылды. Эске салсак, ишкер өткөн жылы банк затын сатты деген шек менен кармалган. Ага колдоо көрсөткөн деген шек менен казак бийлиги мурунку баш прокурорду кезинде ички иштер министринин башкарган бир катар чиновниктерди четинен камакка алды.
Эми Кыргызстанга кайтабыз. Бишкекте КМШнын мамлекеттеринин премьерликтин башын бириктирген жыйынга келген орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведев Сооронбай Жээнбеков менен эки өлкөнүн экономикасындагы маселелерди талкуулады. Медведев Кыргызстанга газ тармагында инвестициялар келерин жарыялады. Кыргызстан 2 жыл мурун Кыргыз газ ишканасын Орусиялык Газпромго саткан. Анда Газпром Кыргызстанга 45 миллиард сом инвестиция салууну убада кылган. Ошондой эле КМШнын аткаруу катчысы Сергей Лебедев менен премьер-министр кезектеги кеңешмесинин күн тартиби талкууланды. Ошондой эле тараптар КМШ өлкөлөрүнүн кызыкчылыгын көздөгөн башка маселелер боюнча пикир алышты. Белгилей кетелик, аталган саммитке көбүнчө электр энергия объектилериндеги авариялар тууралуу маалымат алмашуу, билим берүү тармагындагы кызматташтык, радиоактивдүү булактарды жайгаштыруу маселелери талкууланат. Бул темадан алыстабайбыз. Саясатталдоочу Бакыт Бакитаевдин дал ушул 2 күн бою боло турган саммиттин өзү тууралуу пикирин билип көрсөк. Саламатсызбы, Бакыт мырза. КМШ өкмөт башчыларынын саммити негизи экономикалык маселелердин реалдуу болгон чечүүбү же болгону формалдуу болгон эле чиновниктердин жыйыныбы? Менин баамымда бүгүнкү күндө геосаясий ахвал ошол СНГ мамлекеттерин биргеликке чакырып атат. Анткени эгерде мурун СНГ мамлекеттери ар бирөө башка батыш мамлекеттер менен өзүнчө бир карым катнаш түзөбүз деп жүргөн бир саясаты бар эле. Бүгүнкү күндө бул эки форматтуу келишимдер жакшы иштебей жатат. Жана ошол көп форматтуу СНГ форматтын ичинде экономикалык бүт мурунку карым катнаштар иштеп кетерине азыркы кезде көз жетип атат. Ошон үчүн мурун бир мамлекетте иштеп аткан, мурун бир экономикалык майданда иштеп аткандар кайрадан ошону жасаса, бул оңоюраак иштеп кетет деген жаңы тренд Бишкек саммитинде пайда болуш керек деп ойлойм. Жана биздин экономикабыз деле мына эки форматтуу 20 жылдан бери аракетин жасадык. Бирок эски текшерилген СНГ мамлекеттер мурун бир мамлекетте иштеп көнүп калган, бир стандарт менен иштеп калган экономика эгерде азыр Бишкек саммитинен кийин көп маселелер чечилип калса, эгерде ушу биздин мыйзамдарыбыз азыркы кезде гармонизацияны өтүп кайрадан баштаса, биз бүгүнкү күндөгү жалпы дүйнөлүк экономика азыр мына пасайып аткан кези биз СНГ мамлекеттери ошол саясий коркунучтардан өзүбүздү кармап калсак болот. Сиздин баамыңызда соңку кездери КМШга кирген мамлекеттердин ортосунда кандай экономикалык барьер бар болуп жатат? Бүгүнкү күндө мына 20дан ашык жылдын ичинде ар бир мамлекет баягы батыш мамлекеттерге өздөрүнүн мыйзамдарын гармонизациялап, азыр биздин мыйзамдар чапырачтуу болуп калды. Стандарттарыбыз чапырачтуу болуп калды. Ошон үчүн көп форматтуу СНГ форматтын ичинде эгерде биз өзүбүздүн экономикалык бүт мыйзамдарды бир гармонияга алып келсек, ошондо биздин бизнесмендер, биздин экономикабыз тез бири-бирине жакшы таасир этет деген жаңы эксперттик бир ойлор туулуп атат. Жана карапайым эл бүгүнкү күндө ошо СНГ мамлекеттерде өтө көбөйүп кетти. Олигархтар аз. Анан кийин ошо олигархтардын жанында жүргөн башка байлар азыр капиталисттик системага өздөрүнө жакшы шарттарды түзүп алды. Эми жөнөкөй карапайым элге жакшы шарт түзүп бере албаса, бул СНГ мамлекеттерде келечекте өтө коркунучтуу саясий коркунучтар болот. Сиз уксаңыз керек, Бишкекте өтүп жаткан саммитке Азербайжан, Армения, Өзбекстан, Түркмениянын премьерликтин орун басарлары катышат экен. Мурунку жыйындарда өкмөт башчылары өздөрү келип катышчу эле. Бул жолкусуда кандай болуп калып жатат? Же бул ирет анча деле маанилүү эмес жыйын болуп эсептелеби? Биринчиден ошо келген өкүлдөр бүт өзүнө ыйгарым укуктарды алып келген.
бул биринчи. Экинчиден албетте биринчилери келип катышып кетсе, ошондо көп маселелер тезирээк чечиле тургандай болот эле да. Бирок ошого карабай бүгүнкү күндө баардыгы кимде болсо келип катышканы бул бүгүнкү күндөгү кыйын экономикалык акыбалдын астында болгон саммитте баардыгы катышканы бул бир жакшы бир белгилердин бири. Анткени бүгүнкү күндө ушу геосаясий майдан өтө коркунучтуу болуп бөлүнүп калды. Ошон үчүн СНГ мамлекеттер бир нукта, бир вектор менен иштебесе, биз бөлүнгөндө бөрү жейт деген бир философияга чалынып, ар бир мамлекет өзүнчө бир көп чукул коркунуч проблемаларга жолугуп калышы мүмкүн да. Маалыматтарга караганда саммитке көбүнчө экономикалык маселелер ортого салынат экен, арасында эркин соода кылуу боюнча кагаз да бар деп жатышат. Бул эмне болгон документ, анан эмне үчүн буга чейин чечилген эмес эле деп аталган маселе? Бул документ ушул саммиттин эң негизги документи болуп эсептелет. Анткени азыркы бүгүнкү күндөгү геосаясий майданда түзүлүп калган шарт өтө кыйын жана бул акыбалда биздин мамлекеттер мурун бир мамлекетте иштепген бир стандартка ошол экономикалык байланыштарды кайрадан жаралтууга алып барбасак, биз өтө кыйын акыбалга бүт мамлекеттер чалдыгабыз деп ойлойм да. Маегиңизге рахмат, көрсөтүүбүздү улантабыз. Кол коюлчу документтер ичинде агро био түрдүүлүктү сактоо боюнча конвенция, мамлекеттик сатып алууларды жөнгө салуу эрежелери жана тартиптерди тууралуу протокол да бар. Премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун төрагалыгы алдында өтүп жаткан жыйынга Беларусь, Казакстан, Тажикстан, Молдова, Орусиянын премьер-министрлери катышууда. Азербайжан, Армения, Өзбекстан жана Түркмөнстандан премьер-министрлердин орун басарлары келери күтүлүүдө. Кыргызстандагы Украина элчиси да чакырылган. Жыйын 2 күн бою болот. 11 канал эми дүйнө жүзүндөгү жаңылыктарга да орун берет. АКШнын Орусияга болгон мурдагы элчиси Майкл Макфал Москванын дарегине карата бир катар сындар менен эстониялык Постимис басылмасына интервью берди. Анда элчи НАТО жана Сириядагы маселелер боюнча ачык жоопторун бербегенин айыптаган. Мындан тышкары экс-чиновник Украинанын экономикасын алсыздантуу үчүн Кремль болгон күчүн жумшап жатканын белгилеген. Мына ушундан улам АКШ Орусиянын ар тараптуу кысымга алуу менен анын позициясын билүүсүн керектигин кошумчалайт. Азырынча мурунку элчинин сөздөрүнө карата Орусиянын эч кандай комментарий бере элек. Биздин каналдан эч кайда которулбай туруңуз. Саналуу мүнөттөрдөн соң бул жаңылыктар менен бөлүшмөкчүбүз. Туркияда окуучулар түшкөн автобус кырсыгга кабылып 14 адам көз жумду. Экскурсиядан келаткан автобус көпүрөдөн кулап каналга түшкөн. Кыргызстандагы эң ири алтын кеңи болгон Күнтөр эл аралык сотко кайрылганын өткөн жумада билдирди. Центра менен кыргыз өкмөтүнүн ортосундагы сүйлөшүүлөргө кандай тыянак чыгат? Кыргызстандагы кезектеги соттошуудан эмне утат жана жеңилет? Ошондой эле Кыргызстан жакшы делген өлкөлөрдүн катарын толуктады. Жүздөгөн мамлекеттердин ичинен Казакстанды да артка калтырды. Толугураак алдыда. Туристик сезон маалында эс алуучулардын коопсуздугун 2,5 миңден ашуун милиционер көзөмөлгө алат. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, кызматкерлердин саны туристтердин келиши менен көбөйтүлөт. Кыргызстандагы 300гө жакын курорттор эс алгандардын коопсуздугуна дагы 600дөй ыктыярчылар көз салмакчы. Мындан тышкары 32 курортко 187 камера орнотулду. Областтын жолдорунда 81 камера коюлду. Ал арада Кыргызстанга биринчи жолу дүйнөлүк туристтик уюмдун башкы катчысы Талеп Рифай иш сапары менен келип, Кыргызстандагы туристтик ассоциациялардын өкүлдөрү менен биргеликте дүйнөлүк туристтик уюмунун гранттык программаларына катышуусу талкууламакчы. Мындан тышкары Талеп Рифай түрк тилдүү мамлекеттердин туризм министрлеринин 3-чү жолугушуусуна катышат. Ал 7-июнда Ысык көл облусунун Чолпон Ата шаарындагы Рух Ордо маданият борборунда өткөрүлөт.
Кайрадан чет элдик кабарлардан Түркиянын түштүгүндө окуучулар түшкөн автобус кырсыкка кабылып, 14 адам көз жумду. Осман шаарына жакын жердеги Каратепе тарыхый жайынан экскурсиядан келаткан автобус көпүрөдөн кулап каналга түшкөн. Каза болгон 14 адамдын 6 окуучулар экени Түрк маалымат агенттиктери жазып чыкты. Кырсыктан 24 адам каза жараат алды. Алдын ала маалыматтар боюнча автобустун айдоочусу унааны башкара албай калган. Учурда кырсыктын себеби иликтенүүдө. Жаңылыктарды улантабыз. Кыргызстандагы эң ири алтын кени болгон Кумтөрдү иштетип жаткан Центера компаниясы кыргыз өкмөтү коюп жаткан экологиялык жана башка доолор боюнча арызданып Гаагадагы эл аралык сотко кайрылганын өткөн жумада билдирди. Бишкектин район аралык соту Кумтөр компаниясынын 6-7 миллиард сом айыпка жыккан, бирок компания соттун мындай чечими менен макул эмес. Туңгуюкта болуп жаткан Центера менен кыргыз өкмөтүнүн ортосундагы Кумтөр долбоорун кайра түзүү боюнча сүйлөшүүлөр эми кандай болот? Кабарчыбыздын адистеринин пикирин угуп келди. Кумтөр кенинин айланасындагы чыр-чатак биринчи эле жолу болуп жаткан жок. Бул ирет Бишкек район аралык соту алтынды казып жаткан чет өлкөлүк Центера компаниясынын мойнуна дээрлик 7 миллиард сом дилди. Мындай доого мамлекеттик экотехинспекция экологиялык зыян боюнча Кумтөргө каршы сотко жалпысынан 4 доо арыз берген. Анткени менен география илимдеринин доктору профессор Эмил Шукуров Кыргызстан тарап бул ирет койгон негиздери жөнсүз экенин, ал эми соттун чечими болсо аша чапкандык катары баалайт. Говоря, если Кумтөр сыяктуу эле башка кен казган жерлер экологияга бир топ зыян алып келип атат. Эмне үчүн алар туурасында айтпайбыз? Ооба, алтын казган аймакта айлана чөйрө булганбай койбойт. Эгер ошончолук эле кыргыз экологиясын кирдеп жатканына тынчсызданып атсак, анда калган чакан компанияларды да компенсация төлөтүүгө мажбурлашыбыз керек. Анткени менен аталган акчаны төлөөдөн баш тартып жаткан канадалык компания Гаагадагы эл аралык сотко арызданарын кыргыз өкмөтүнө дагы кулак кагыш кылды. Буга жооп катары Кыргызстан каршылык билдирбешин, бирок ошол эле маалда карапайым элдин кызыкчылыгын дайыма биринчи орунга коёрун билдирди. Айрым адистер бул ирет дагы Кыргызстандын шансы аз экенин белгилейт. Анткени Кумтөр менен соттошуп эле жаткан өлкө бир эмес бир нече жолу буга чейин эл аралык соттон жеңилгенин эске салышат. Албетте кыргыздын соттору өз жеринде жеңе бериши мүмкүн. Бирок чет жерден утулса, албетте казынадан акча төлөнгөнү менен ал каражаттар элдики болуп атпайбы? Демек, бул жерден чырды баштап коюп, өкмөт кийин эч кандай жоопкерчиликти албай жатат дегенди түшүндүрөт. Ошондой эле юрист адистер дагы эл аралык аренада соттон утулуу бир гана каражат жагынан алып караганда эмес, имиджге дагы терс таасирин тийгизерин эске алышы керектигин белгилешет. Бюджеттин кирешесин түзгөн кендин токтоп калышы Кыргызстандын инвестициялык климатын артка сүйрөйт дешет. свалились, хорошо было бы вначале все это. Биз түшүнүшүбүз керек. Мисалы, биз башка инвесторлор келген күндө дагы мурунку кесиптештерине кандай мамиле жасалганын көрүп, канчалык акча салса түшүмүн берет деп ойлонушат. Ошондуктан башка инвесторлор табылган күндө да Кыргызстанга сөз тиерин унутпашыбыз керек. Проводить, и желательно, чтобы это все не сказывалось на нашем инвестиционном климате, да? Азырынча Кумтөр ишканасы арбитраждык сотто каралчу маселени чечүү кеч эместигин белгилейт. Тактап айтканда, канадалык ишкерлер өкмөт менен маселени ачык сүйлөшүүгө даяр экендигин айтышууда. Эми Кыргызстандын эл аралык рейтингде жакшы көрсөткүчтүү туурасында азын оолак айта кетелик. Кыргызстанда жакшы өлкөлөрдүн катарына кирип, Казакстандан озду. 2016-жылдын жыйынтыгынын чыгарган рейтингдин Good Country Index түзгөн. Эрежеге ылайык илим технология жагынан артта калбаган, коопсуздук жаатындагы тынч жашаган мамлекеттерге байкоо жүргүзүлгөн. Кыргызстан жүздөгөн мамлекеттин ичинде 94-орунду ээледи, ал эми кошуна Казакстан 160-орунда болуп Кыргызстандан артта калган. Ошондой эле эң мыкты жашоосу жакшы өлкө катары Швеция, Дания, Нидерландия эсептелет. Ал эми начарлардын тизмегинде Мавритания, Гвинея, анан Ливия аталган. 11 каналынын жаңылыктарынын бөлүмү ушундай кабарлар менен бүгүнкү күндө жыйынтыктайт. Окуялардын өнүгүшүнү интернеттеги сайтыбыздан да акмалап туруңуз. Кайрадан учурашканча.